Клоп Медиа коомдук фондунун шайлоого байкоо жүргүзүүсүнө тыюу салынган эмес. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. Буга чейин Клоп Медиа байкоочу катары каттоодон себепсиз баш тартты деген жүйө менен БШКны сотко берген. Борбордук шайлоо комиссиясы буга жооп кайтарып, аталган фонд жөнөткөн каттын мазмуну башкача экенин билдирди. Айтымдарында БШК Клоп Медиага түшүндүрмө гана берген. Өздөрү жазып атканымда ката кетирип берсе элек. Об участии в наблюдении за выборами Жогорку кеңеши по проекту закона о Конституции Кыргызской Республики деп жазылган экен да. Өзүңөр билесиңер, 28 ноябрда Конституция тууралуу каралбайт да бизде. Биз буларга мисалы жок деп айткан эмеспиз. Жок деген чечимди чыгарган эмеспиз да. Ошо кат жүзүндө эле ушул жерде мына мүчүлүштүк кетип атат сиздерден. Ошону оңдосоңуздар деген ниет менен эле биз жанакындай катты жөнөтүп койгонбуз да буларгачы. Булардын мисалы 28-чейин убакыты бар. Эгерде булар чындап эле мындай катыша турган ниет боло турган болсо, өзгөртүү киргизип туруп эле кайрадан бизге кайрылса, биз уруксат беребиз.